Гүлдана Осмонова менен бирге эки башталгыч класстын мугалими орус элинин каада салтын, жашоо турмушун жана маданиятын чагылдырган мектеп лагерлеринин долбоорун даярдашкан. Окуучулар болсо жагымдуу көрүнүштү түзүүгө жардам беришти. Ар бири музейдин көргөзмөсүн үйдөгү буюмдар менен толукташкан. Молодое поколение надо воспитывать в культуре народов. Жаш муунга элдердин маданиятын жакындан тааныштыруу менен тарбиялоо керек. Алар өнөктөш мамлекеттердин дагы маданиятын, тарыхын билип чоңоюшу зарыл. Биз Россия өлкөсү менен тыгыз кызматташып келебиз. Мындан ары дагы бул алака күч алат. Кыргызстан жана Орусия достуктун жана ишенимдин аймагы эл аралык сынагына өлкөдөгү бардык билим берүү жайлары катышты. Жалпы 120дан ашуун билдирүү түшкөн. Орто мектептердин жүздөгөн окуучулары менен мугалимдери эки аталыш мыкты ачык сабак жана мыкты мектеп долбоору үчүн видео долбоорлорду даярдашкан. Культурной научной интеграции, да, Российской Федерации, Кыргызстана дает возможность учителям. Кыргызстан менен Россия Федерациясынын маданий, илимий интеграциясы окуучулар менен мугалимдерге тарыхтын алар ача элек жаңы барактарын ачып, биле элек окуялары тууралуу тереңден күбө болууга шарт түзөт. Мындан улам бул сынак абдан жыш жана кызыктуу болду десек болот. Өлкө мектептеринин арасында сынакты эл аралык байланышты өнүктүрүү институту менен Россия Федерациясынын улуттук изилдөө институту биргелешип уюштурган. Максат келечек муундун шыгына шык кошуу. Для того, чтобы ребенок поднялся на определенную ступень, он должен пройти вот этот ряд конкурсов, проектов. Бала белгилүү бир тепкичти басып өтүп, жогору көтөрүлүүсү үчүн бир канча баскычтардан өтөт. Бул эл аралык деңгээлдин башталышы гана. Сынактын жеңүүчү мугалимдери Москва шаарына барып, академиялык аймактардан тажрыйба алып келет. Ал эми окуучулар болсо тарыхый аймактарына экскурсия жасашат. Кыргызстан менен Орусия достуктун жана ишенимдин аймагы. Эл аралык сынагы эки өлкөнүн тарыхый жана маданий байланыштарын бекемдөө алкагында иштелип чыккан. Аракет ушуну менен эле токтобойт. Мындан кийин дагы сынакты байма-бай өткөрүп туруу пландалууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Болот Исаев, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.